Assalamu alaikum, hurmatli көрерmanдар. Сиздер менен кайрадан жолугуп жатканыма абдан кубанычтамын. Бул видео биздин пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам жөнүндө даярдап жаткан баяндардын 8-бөлүгү болуп саналат. Буга чейин биз пайгамбарыбыздын бала чагын, жаштыктагы чынчылдыгын, соодадагы адилдигин жана Хадиша энебиз менен болгон сүйүүсүн сөз кылдык. Ошондой эле Хира тоосундагы улуу түн, биринчи аян түшкөн учурду баяндап бердик. Анда эмесе 8-бөлүктө пайгамбарыбыздын элчиликке чакырыгы жана сабырдуулугу тууралуу сөз кылабыз. Алгачкы аян келгенден кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Аллахтын буйругу менен адамдарды бир гана жаратканды таанууга, жалгыз Аллахка ибадат кылууга чакыра баштады. Алгач чакырыгын эң жакын туугандарына, досторуна жана жакын адамдарына айтты. Биринчи мусулмандар болуп Хадича энебиз, Али ибн Абу Талиб, Зайд ибн Хариса жана Абу Бакир сыяктуу асыл заттар ыйман келтиришти. Бирок ошол убактагы Меккенин чоңдору жана бүтпарастар пайгамбарыбыздын чакырыгын кабыл алышкан жок. Тескерисинче аны шылдыңдап, жаман сөздөрдү айта баштады. Айрымдары куугунтуктап, тоскоолдуктарды жасашты. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аларга жамандык менен жооп берген жок. Ар дайым сабырдуулук менен, жумшактык жана акылмандык менен мамиле кылды. Аллах Таала да Куранда пайгамбарыбызга сабыр кыл, Аллахтын уадасы чын деп буйрук кылган. Сабырдуулугу менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам биз үчүн эң чоң үлгү болуп калды. Мааниси бул окуядан биз бир чоң сабак алабыз. Адам кандай гана кыйынчылыкка кабылбасын, туура жолдон тайбай, сабыр менен чыдоого тийиш. Чыныгы ийгилик сабырдуулуктун жана Аллахка болгон бекем ишенимдин аркасында келет. Урматтуу көрөрмандар, бул пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам өмүр баянынын бир гана баракча. Биз үчүн бул тарых жөн эле окуя эмес, бул турмуштук сабак. Эгерде бул видеону жактырсаңыздар, каналыма жазылып, лайк басып, ой пикириңиздерди комментарийде калтырыңыздар. Бул мага чоң дем болот. Кийинки бөлүктө дагы пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассаламдын улуу жашоосунан баяндарды улантабыз. Көрүшкөнчө эсен болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.